Пайgambar алейхиссалам айтат Hazreti Muaz bin Jabалга, адамдар дейт, тозоқо дейт, тилинин оргондору менен үстөмөнөн барып түшөт дейт. Адам колунуку менен, бутунуку менен да тозоқо түшүшү мүмкүн, бирок эң көп тилдин кылганы менен. Ошондон тилге маани бериш керек. Ар бир сүйлөп аткан сөз бул оңой. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар кол менен кылган күнөөнү, урдап алган күнөөнү чоң көрөт дагы, бирок тил менен кылган күнөөгө маани бербей кое беришет да. Жок, андай болбош керек. Тозоқо эң көп түшүрө турган нерсе колдун, буттун кылганынан дагы тилдин кылганы, тилдин оргону көбүрөөк түшүрөр экен. Ошондуктан тилибизге маани бере турган болсок, иншалла Кудай Таала бизге иншалла жакшылык берет, үмүт кылабыз. Абу Хамид Газали айтат, адамдын өзү жогунда аны жамандоо дейт. Жүрөктөргө болгон кыянат дейт. Сен досусуң. Сен чай ичесиң, жогу тамак жейсиң, классташсың, башка кыласың. Бирок ал жокто анын бир айыптарын бирөөгө жамандап айтып атасыңбы? Бул жүрөктөргө болгон кыянат. Анткени бул сага жүрөк аманат берген, сен менин дос эле. Сени сагынат, салам айтып кой дейт. Батага барасың, тоюңа келет, катташып турат да. Сага махабат аздыр көп. Корккандан бирөө барбай турматты бир тууганым. Атайын Бишкектен айылга чейин барасың. Баланча досум үй салып той кылып аттыр деп. Демек сенде жүрөктө махабат бар да. Анан ошол досун сени бирөөгө жамандай, эне палаң түгү бир нерсе айтып аткан болсо, бул деген жүрөктөргө болгон кыянат дейт. Хусайн Ваиз Кашифи айтат дейт, гыйбат дейт. Бул зына күнөөсүнөн дагы чоңураак дейт. Зына деген эмне? Сойкулук. Барып бирөө менен бейнике кошуласың, бул зына болот да. Ваиздин пикиринде, Хусайндын пикиринде бул зынадан чоңураак дейт. Зына кылган эмне? Сойкулук кылдың болду. Этин жебедиң аны, сойкулук кылдың, харам болбойт сойкулук. Бирөө гыйбат кылган андан чоңураак күнөө. Бизде келиңиз ушу кыз бар экен, ушунда бир фахиша бар экен, проститутка бар экен, Москвадан свежий келиптир, кана көрүп бересиз, астагфирулла, гыйбат, астагфирулла дейт да бирөөчү. Кыздарды көргөндө көзүн жаап минтип астагфирулла антып келе, аялдар колдондора калсын деп минтип такып болушат да, анан гыйбатты оптом айтып кое берет да. Жок, сен качып аткан нерседен, сен кылып аткан нерсе чоңураак күнөө деп айтсаң, адамдарды салыштыруу маселеси, урматтуу бир тууганым, эмне болуш керек. Атактуу мухаддис, фақих, абид, захид, имам Ибн Вахиб минтип айткан дейт. Гыйбаттан кантип кутулам деп ойлондум дейт. Гыйбаттын балесинен кутулуу үчүн дейт, эгер бир адамды гыйбат кылсам, бир күн орозо тутуп берем деп чечим чыгардым дейт. Бара-бара көнүп алдым дейт. Гыйбат сүйлөм, орозо кармап коем. Оңой болуп калды мага дейт. Оңой болуп калды дейт. Ошондон кийин мен айттым, мындан кимди гыйбат кылсам, 1 динар садака кылам деп айттым дейт. 1 динар алтын акчада. Бул деген эсепте азыркыда $100 тегерегенде. Бирөөнү гыйбат кылсам, $100 садака кылам деп айттым дейт. Эми $100 бир күн бересиң, 2-3 күнү өзүң эле гыйбат кылып аласың да. Ошондойго салып кой дейт. Гыйбат кылган алып карап турдан гыйбат кыл дагы майда, ошо кылган адамга бере турган болсоң, ошентип токтоп калдым мен дейт. Чоң аалым да. Демек, аалымдарда проблемасы бар гыйбат сүйлөгөн, урматтуу бир тууганым. Гыйбат сүйлөсөм, мен ушунда $100 берем деп садака кылам деп өзүңө милдет кылып ал дагы, баштаганда 2-3 жол бергенден кийин болду ушундай эле, анткени $100 сенин 5 күндүк жумушагың болчу. Демек 5 күн бирөө кул болуп берипсиң, анда ташыйбандан кул болуп берипсиң. Магазин иштейсиң эсенчи. Ошо кул болуп берипсиң, эме хозяйкага мисалы үчүн. Ошентип кутулдум дейт гыйбат аткандан. Эми гыйбат жөнүндө эмне сөздөр бар? Кур'ани Каримде гыйбат жөнүндө Худжурат сүрөсүндө бир аят бар. Ушул аят, урматтуу бир тууганым, көп адамдардын жүрөгүн түшүргөн аят. Ушул аятты окуган, билген адамдар өмүрүндө гыйбат сүйлөбөй калат, урматтуу бир тууганым. Кандайча? Худжурат сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману". Эй ыйман келтиргендер, эй мусулмандар, эй момундар. Эмнеге момундарга айтып атат? Анткени момун эместерге айтыш деле кыйын. Алар Кудайыңа ишенбейт, Кудайдын бар экенин билбейт, Кудайды жок деп түшүнөт, же эки Кудай бар дейт. Алар кантип гыйбаттын арам экенин билиш керек, урматтуу бир тууганым. Алар биринчи Кудай таанып алсын деген сөз. Ошон үчүн эй момундар дегени күнөөкөр болсо дагы Кудайды бар деп, бир деп билген момун мусулмандар дейт. Ижтанибу касира миназ-занни, күмөндөн алыс болгула, көп күмөндөн алыс болгула. Ар нерсеге жаман күмөн кыла бербегиле. Ушундай болсо керек, ушундай болсо керек, ушундай болсо керек деп шупшунуп алып айтып кайра күмөн кыла бербегиле. Инна бa'da-zanni ismun, күнөөнүн кээ бири күнөө болот, күмөндүн кээ бири күнөө болот дейт. Күмөн караш керек.
Mintip keletken bolsa uğru olup kalışı mümkün eşitip bekitip koygan jakşılap ola turmatty bir tuğanım. Anan biri köçede ketip atkandan dele gümen kılıp atat degen bolup aytdy. Bir jolu biz jaman gümen kılıp alıp şunda günahkar bolgonbuz. Hazırgacha nestegende deneme suw tögüp bergende bolat. Bişkekten gelet tavız Jallabatda sabak barly joştu gelet tavız bu şam bolup kalgan şu geç kalıp emi ketdi tavız şam bolup kaldı da ötöyünde bada şam girip kaldı. Ana namaz okup alsak hem layık jol izlep ketip ata 5-10 minut bolup kaldı. Bir malda bir adam kıvılana qarap zara oşatıp attır. Turup ele oşa zara kılgan jerin karma öyle tüzdüp alıp zara kılıp attır. Biz törtöbüz. Astagfirullah. Aksakal kişinde qarap şam ubagında kıvılana qarap turup alıp kıvılaga zara kılıp atat. Dep tez aytıp ketdi azda insan aytabız. Adat 50 metr kalgama jakın barsak kıvılana qarap namaz okup atkan eken. Şunda turup kolunu şunday baylagan eken biz karma alıp zara kılıp atat dep jaman gümöndönüp namaz okuyelek biz özübüz şamdı. Uwaga kirgen al okup atkan eken janna barganda törtöbüzdün ozubuz lıp jabıldı. Birimiz karaya alıp astagfirullah. Hurmatly bir tuğandarım. Şunday gıybat bolup oşon üçin hurmatly bir tuğandar emne gümen kılbaş kerek eken da. Gümen kılganга majbur bolup kalganda kılsaң oşonda bir jon bolbosoň aga çeýin kılbaş kerek. Gümendin göbü hurmatly bir tuğan günöö bolat. Wala tajassasu jana biri-biriňe aňdyp şpiyonduk kılbagıla deyt. Hazır köp bolup ketken katyny kıynyrak çygyp kalgan barıp telefonga çyp koyup koyat. Kayakta jürgeni bilip turat. Tu tekşerip turat. Telefonun kopyagyn ukkaның bar ugup turat buyaktan. Kim menen süýleşdi. Sen de şentip koygonsan tekşerip turasың da apasy menen süýleşdi, jesi menen süýleşdi, ayakka bardy, buyakka bardy karap tekşerip turasың da. Bul şpiyonçuluk. Bilesizmi? Ortabızda bardığımızda perde jok. Karmasak diyet biribizge kolubuz biribizge. Kan har kim jandan karmap görüş karmay alasın hurmatly bir tuğanım. Bирок ошол эле учурда бизге көрүнбөгөн парда бар. Ниеттерибиз, ичибиздеги сөздөр жабылып турат урматтуу бир тууганым. Билесизби? Биздин күнөөлөр жыты жок, сасык эмес. Сасык болсо мечитке батпай бар качат болчук да. Ошол сыяктуу биздин ортобузда парда бар, бирибизден бирибизди парда тосуп турат. Ошого ичибиздеги ойлорду, пикирлерди биз биле албайбыз урматтуу бир тууганым. Ошого аны ачыштын кереги жок. Урмасы качып кетет. Ал эмес эркек аянын орто ошон үчүн катынын телефонун текшербе, катынга эркектин телефонун текшербе, шукулаба, башка кылба деген сөздүн бар ошондо урматтуу бир тууганым. Эгерде текшере бере турган болсоң, анда сен текшерген айып жок болсо кийин пайда болуп калышы толук түрдө мүмкүн дейт алымдар. Ошон үчүн текшербегиле, шпиондогула бири-бириңерди деген маани бар. Кечке чукулап кандай экен деп отуруп, ана ошо тилегине жетип калат. Вала ягтаб ба'дукум ба'дан. Жана бириңер гыйбат кылбагыла. Ey musulmanдар, бириңер гыйбат кылбагыла дейт. Анда капырларды кыла берсек бола береби? Путин мындай, Буш мындай, дагы ким Трамп мындай, анан дагы тиги мындай, Ангел мындай, Маркель мындай. Жок, ал дагы болбойт, алымдар айтат. Анткени ошолордун дагы эмне кыяматта сурап калышы мүмкүн. Андан сырткары ошолорду гыйбат кылганга көнүп калсаң, мусулман жөн эле гыйбат кыла бересиң дейт да. Азыр ошол батыштын, мусулман эместердин маданияты бизге жетип келген. Азыр только бизде ушак айта турган сайттар бар. Гыйбат сүйлөй турган сайттар бар. Билесиңерби? Бизде кээ бир гезит журналдар только гыйбат менен заниматься этишет да. Аларда бир шарият айтып, бул адал, бул арам, спорт, денсаулык канткенде чың болот, эшмат ташмат деген сөздөр жок аларда. Аларда эмне деген сөз бар? Кантип гыйбат кылабыз, кантип жамандайбыз, кантип айыбын айтабыз, эмне кылабыз деген сөздөр менен машгул болушат. Бул урматтуу бир тууганым, биздин маданиятка туура келбеген жат көрүнүш, бул арам деген нерсе. Анткени мусулмандарды ушул нерсени эмне арам деп билебиз. Айтат биякта: "Аюхиббу ахадукум айякула лахма ахихи майтан." Силердин бириңер өзүнүн бир тууганын этин өлүп калгандан кийин жегенди жакшы көрөбү дейт. Ким жакшы көрөт? Илгери бирөөдөн гыйбат кылбагыла деп айтат эмиш. Эми гыйбат кылсак маза кылабыз да дейт экен. Маза кылабыз, кийин истигфар айтып коебуз. Оңой жолун таап алып да гыйбат кылабыз, маза кылабыз, кийин истигфар айтып коебуз. Жок, бул андай эмес. Анда деле өлүп калган бир тууганың өлүп көмөйүн дегенде акырын барып жамбаштан кесип алып келип жеп туруп истигфар айтып кое бер. Элестетип атасыңар, бир тууганың өлдү. Өлүп Россиядан келди. Же ушe авария болуп өлүп калды. Анан эртең көмөсүң. Кечкурун түндө кийинде бычак менен кесип алып, жылуу жеринен кесип алып, жумшак жеринен шашлык кылып же куурдап же манты кылып, бир неке кылып жеп атасың. Кечеле тирүү болчу бир тууганың.
Çoğu bakçaga bargansın, mektep namaz okugansın, başka kılgansın. Sana jardam bergen, sen jardam bergensin. Bir tuğan yukan göçü seneki. Oşonun göçün jep atasın, etini jep atasın. Oşoga kantip jirkenesin. Tütüp istikbar aytıp koyuyorsun, aytpayсың go. Jep olbosa elestep. Aşkanaga bardın, Karasuga bardın, tabi çaykanaga bardın. Aşkı gegele. Geçe bir tuğanım öldür, oşonun etinden mına 5 parmak jegele desem. Adamlar jeyip oşon durmatты bir tuğanı. Biroq oşentpeyle gıybat kılganda cünnele girip ketip atpayбызбы? Demek aram ekendigini bilişimiz gerek. Fakarihtumuhu, аны sizler jaman görösüңөр deyit. Jaman görgönüňөр deyli, gıybattan oşonda jirkenişiňer gerek. Vattaqullaha, Kudayga takvalık kılgıla. Innallaha tawwabun rahim. Kuday Taalam tawbalardy kabul kıluvçu jana ırayımduu deyit.